Assalamu alaikum qadırman zamandaşlar. YouTube telekanalının Akıl Zaman avtorluq иликтөөсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү маселебиз кут даракты кантип өстүрөбүз. Биз бүгүн шаардын чекесиндеги Асанбек Токтомушев деген агабыздын үйүндө турабыз. Ушул жерде катардагы эле кыргыздын шартында кут даракты баштап өстүрүп, кадимкидей ийгиликтерге жетише баштаган экен. Анын устаты катары ошону даракты жайылтып аткан жигиттердин бири Эрмек Кубатаев мырза дагы бул жерде турат. Асанбек абанын байбичеси Зина эжекебиз дагы бул жерде турат. Анда сөздү Асанбек байке сизден баштайлы. Павлония деген бакты Эрмек Кубатаев аркылуу отургуздук. Бирок аябай түйшүктүү экен. Муну жана жаш баланы тарбиялагандай, жаш баланы асырагандай эле кадимкидей эле багыш керек экен да. И мындайча айтканда күндө карап турбасак болбойт экен. Майдын 20-ларында отургуздук эле ушул июль айына августка чейин жеткенде 2,5 метрге чейин өстү. Урукту алып келип, жанакы эле стаканчиктер бар эмеспи, тиги 200 граммдык стаканчик. Ошолорду отургузуп, мына терезеге койдук дагы, ошо менен мындайча айтканда жаркырап өсүп берди. Моуларды отургуздуңар да ушулар? Моуларды өсүп тургандарды. Бул ошол стакандан чыккан улар. Стакандан чыккандар. Муну болсо ушу Эрмек айтып атат. Ноябрь ичинде 40 августагы же 40 деле тиги сарайга коюп коёш, чтобы эмне болуп кетет, үшүп кетет, эмне болот деген расчет менен. Анан бу черенок болуп калат да, мындайча айтканда. Стаканга отургузганыңыз бул экен. Да. Бул үрөндөн өсүп чыкты. Үрөндөн өсүп чыкты. Бул 2 метр болуп калат го, менин боюм 1,78. Ошо 2 метрде болуп бийиктиги. Анан ошо октябрдын 18-теринде бир кар жаап неме болбодубу? Бүт эле жадырап жайнап эле турган жалбырактар өнүп өсүп эле. Келсем ушинтип барыстан керек болсо көтөрө албай дагы эметип калыптыр да. Жаш да. Мына моундай жалбырап болчу да. Мында да чоң, мына бүрүшүп калыптыр, мына көрдүңүзбү? Тигине тетигиндей. Мунун аралыгын 30 сантиметрден кылдык. Мында 50 сантиметрден кылдык. Бул убактылуу эле. Мунун баарысын тең Кудайым буйрса питомник да. Бул Павлония дарагынын адамдарга пайдасы ушунчалык экен. Мунун гүлү да жакшы экен да. Мунун гүлү аарыларды кармайт экен, өстүргөнгө жакшы экен. Гүл бар жерде жакшынакай адамдарга дем ала турган жакшы шарт түзүлөт, жакшы аба түзүлөт. Бунусу да бар экен. Анан баарынан кызыктырганы ушунча 20 жылга чейин өссө дагы жакшынакай болуп, өзүнүн шыңгадай болгон боюн жоготпой, кадимки курулуш эмеси болот экен, материалдар болот экен. Эң эле жакшысы. Биз карагайды кыйып салсак өспөйт ордунан. Муну кыйып строй материалга пайдалансаң, анын дүмүрүнөн кайра чыгат экен, өсөт экен. Кайра чыга берет экен. Анан ошондо айланайын 5 жолу кырксаң, ошо жерден 5 жолу кайра өсүп чыкса, бул түгөнбөгөн токой байлыгы да. Чыныгы эле кут да. Анан ушунун баарын ойлонуп, бул экөөбүз нарынга жер алалы да ушу өстүрөлчү. Болсо нарын суу өспөйт дейт. Балким бардыр деп анан кийин Эрмекти таптык. Эрмекти таап анан кандай отургузушту, эмне кылышты, мен үйрөнгөнмүн. Ошондон баарын жакшынакай кылып сиздерге үйрөтүп берем. Керек болсо нарынга барып отургузганга мүмкүнчүлүк бар деди. Анан ошон үчүн эле анан бул жерде малинабыз бар, кыскартып туруп эле анан кийин биякты ошо Павлония кылдык айланайын. Пайдасын көп айтып атасыз, бирок түйшүгү кандай экен? Мен өзүм нарындыкмын, айланайын жана помидор менен калемпирден ушундай тажагам. Жаш баладай карап, мунуку деле ошондой экен. Өтө суу болсо дагы чирип кетет. Өтө кургак болсо солуп калат. Анан бу жерге келип, мындай болуп эметкенден кийин жерден деле ынымды ала берет.
үстүндөгү жалбырактан деле нымдала берет. Жерге отургузуп бир 20 күнчө кичине жүдөйт. 20 күндөн кийин эле бой бербей өсүп кетет экен. Артыкчылыгы мунун жалбырагын демдеп ичсе, давлениеге аябай жардам берет экен. Давление, мен өзүм давлениемде. Кургатканы андан да жакшы. Кадим эле көк чай болуп калат экен. Ушунда приятный даамы бар да, таттуу сымал болгон, жакшы даамы бар. Жанагы гүлдөрүнө арылардын жабалактап жабышып калганы, бул өзү негизи дарактын өзүндө таттуулук бар болсо керек да. Көк чайларды ачуу болот да, мен көк чайды көп иче албайм. Муну жакшы ичем. Тетиги Сибирдин карагайларына жеткен бар, жетпеген бар. Ошонун ордуна бекем, жеңил, отко сууга чыдамдуу өсүмдүк өсүп турса, биз үчүн жакшы эле болот. Биз болбосок да, биздин урпактарыбыз, биздин балдарыбыз буларды балким кадимки эле жанагы карагай сыяктуу, терек сыяктуу балким кабыл алышар. Негизи күзүндө, кечкүстө кар жаагандан кийин бир четинен мондай түрү бир аз эмне болуп калат. Орусча айтканда непрезентабельный болуп калат. Бирок мунун бир плюсу бар. Мисалы шаарларга, жанагындай парковый зоналарга озеленениеге отургузганда бир эле суукта, бир эле кышта бунун жалбырактары бир эле шыпырылып түшүп калат. Башка дарактар күздөн баштап кышка чейин түшө берет го. Анан жанагы күн сайын шыпырып туруш керек, тазалап туруш керек. Ал жагынан бунун дагы плюсу бар да. Бир эле шыпырылат. Буну даже жерге түшкөнүн шыпырбаса деле болот. Өзү эле куурап эле жер менен аралашып, жер семирткич болуп калат. Азот менен байытат. Эжай айтып кеткендей, уругунан бунун мээнети көбүрөөк болот. Машакаты көбүрөөк, бирок арзан түшөт. Череногунан бир аз кымбатыраак, бирок мээнети аз. Почти бардыгы өнүп чыгат. Азыр череногун көрсөтөм. Бир жылдык көчөт деп коет. Бир жылдык биз мисалы заказ кылганда мондай көчөттөр келет, бирок стволу жок. Стволун кесип салат. Тамыр системасы, бир жылдык тамыр системасы. Ошол жанагы азыр плантацияларда Көлдө, Токтогулда отургузгандар, ошолор көбүнчө ошондойунан отургузушту. Бул баягы кар жааганда көтөрө албай сынып калды. Булар эч кандай коркунуч жок мындан. Могу Ооба, бунун тамыры терең кетет. Тереңирээк алыш керек. Жер борпоң болсо кете берет. Жарым метрге чейин кете берет. Бирок бул негизи жер тандабайт өсө берет, бирок ар кандай мындай азык аз болсо азыраак болуп калат. Жакшы жерге эле жакшы өсөт да. Ооба, мынакей. Эми Биз жанагы чет мамлекеттен заказ кылып атпайбызбы, бир жылдык деп. Алар могу жерден 3 сантиметр, 5 сантиметр калтырып коюшат. Мондай кесилип. Мына бизге эң негизгиси мынусу керек да, бир жылдык деп коет. Бир сезонда, бир сезондо ушундай болуп атат. Ооба. Могу жерде 2 сантиметр, 3 сантиметр, 5 сантиметрге чейин диаметр болот. Вот. Бул бир несі, ыкмасы. Бул эң баш ортпайт да. Бунун моолары кесип салат, мондай. Чоңдор. Ошолары черенок болот. Майдалардын кереги жок. Мондай болуп келет. Буну жанагы биз кадимкидей эле алма бактарда отургузабызбы, лунка кылып эле. Талага лунка кылып эле ошону могу жерге чейин жерге отургузуп коет. Түү лункасы борпоң болсо, ошо менен тамыры кетет. Бул жанынан жаңы чыгат. Чоң эле калтырып койсо, кеспей эле койсо эмне болот? Кеспесе жаңы стволдон жана катып калган да жыгач болуп. Ал сок дагы движение жайыраак болот. Могу жаңы өсүп чыкканы көгөрүп жаңы бутак чыгат да. Ошол могу бир жылдык күчтүү тамыры бүт күчүн ошол сабакка берет. Могуларды кеспей койсо, мына тамырларын кеспей койсо. Жок, негизи тияктан келгенде могу компактныйраак болсун деп келет да. Могулардын майдалар роль ойнобойт. Буларын кеспей эле тиксе эмне болот дегеним. Кеспей тиксе болот, бирок анда жакшыраак болот. Жок, андан эмес. Бирок могу череноктору деп атпаймынбы? Могу череноктору бул өзүнчө посадочный материал да. Буну отургузабыз.
азыр Бул көрсөт. өзүнчө болот. Ооба, буну көрсөтөм. Бул жанагы уругунан, чириногунан, анан 1 жылдык көчөттөрүнөн деп атпайсызбы? Тамыр системасы. Ошол уругуну азыр көрсөтөм. Муну чириноктору, а муну 1 жылдыктары. Муну азыркы казып алган көчөтүм июль айларында отургузган. Июнь айларында. Бунун дагы бир жакшы жери жанагы идиштеги өстүрүп атпайбызбы? Закрытый корневой система деп. Аларды майдан баштап июнь, июль, августка чейин тиксе боло берет. Муну майда көчөттөрдү көрдүңүзбү? Муну аябай майда. Муну почти августтун аягында тигилген көчөттөр. Августтун бунун коркунучу жок. Буну опилка менен эмне кылып коебуз? Сукта эмне кылбас үчүн. Главное тамыры үшүп өссө болду. Жазында могу түйүнүн кайра жаңы чыгат. Мынакей могу майдалар. Өткөндө отургуздук. Бул жанагы 250-300 сомдук көчөттөр деп аткан ушулар. Оптовый баасы. Чоң көлөмдө миңдеп жана плантацияга алса. Вот ошондо могу калемчелери жана 70 сом 100 сом деп атпайсызбы? Алда сортуна. Калемче деген ушул турбайбы? Ооба. Жана тамыр таякчасы деп коюшат. Анан эми жөнөкөй сөз менен жалпак тил менен калемче деп коебуз. Негизи бунун жанагы теректегидей болуп боорунан өскөн калемчелеринен сайып койсок чыкпайт. Ушундай айырмачылыгы бар. Тамырдын калемчесинен ооба чыгарабыз. Буну тик отургузса да болот, мындай жаткызып дагы көмүп койсо болот. Нымдуулукту кармап турса, bundan күчтүүрөөк. Могу уругунан чыкканга караганда bundan жоонураак, күчтүүрөөк болуп чыгат, тезирээк өсөт. Отуруш керек. Могуларды азыр отургузса болот. Мына жер тоңгонго чейин, ноябрь, декабрга чейин бизде отургузса боло берет. Жакшы өсүп берет. Жазында ойгонуп, могу жактан жаңы стволдор чыгат. Оңой чыгып берет. Жазында да эрте жазда да отургузуш керек. Могу еще бүтчүлөр чыгып кете элек, ойгоно электе. Тоңгоораак болуп калса, мисалы, түндүк региондордо, анда буну жазында эле отургузуш керек. А мисалы, мына чүй түштүк таластарда азыр деле отургузсак болот. Анан кээ бирлер эми жанагы короомо отургузат элем, же жанагы шарга озелененияга деп сурашып атат. Аларга мондай стволу менен керек да. Себеби монда кыркып кичинекейин отургузуп койсок, элдер тебелеп кетет. Ачык жерлерде, королонбогон жерде. А мондай отургузсак, жазында ушул стволдорунан, боорунан жаңы бүчүрлөр ойгонуп чыгат. Анан ошол ствол болуп жана жаңы эмне болуп улап кетет. Узарып кетет. Буга караганда жайыраак өсөт, бирок антсе да болот. Бул көчөттөр кымбатыраак болот. Азыркы убакытта 500 сомдон 1000 сомго чейин деп атабыз. Бир көчөт мондай. Мына. Кудай буйрса моорекил көчөттү белек алдым. Муну жанагындай карапага отургузганга аракет кылабыз. Кандай өскөнүн дагы сиздерге көрсөтүп коюшубуз мүмкүн. Кыргыздар кут дарагы деп койдук уже. Негизи сууну жакшы көрөт. Бирок сууну маал менен тойгузуп ичиш керек. 2 сезон, ашып кетсе 3 сезон, мисалы түштүк райондордо Саратан күндөрү, балким жана кумдак суу тез кетип кала тургандай жерлер болсо, балким 3 жыл сугарып калышы да мүмкүн. Бирок көбүнчө айтат 2 жыл сугарыш керек. Жай поливной сезон башталганда, суга сезону башталганда, буну жумасына 2 жолу, ашып кетсе 3 жолу сугарыш керек. Бул да регионго жараша. Түштүк региондорунда 3 жолга чейин сугарса болот. Мисалы көл, башка многу чүй тараптарда, нарында кудай буйрса өсүп калса, ал жерде жаан-чачындар анан салкын болуп турат. Ал жерде балким жумасына 1 жолу эле жетишет. Тамчылатуу системага жетпейт. Тамчылатуу система менен мисалы жерде азот, башка минералдар азык жетишпесе даракка, жанагы бакка жанагы ошол удобренияны себеби эле тамчылатуу система менен ошо азыгындагы суусун да берген ыңгайлуу. Бирок тилекке каршы көп эле азыр биз багбандар тамчылатуу системасына каражат жетишпей атат. Бирок суусу кенен жерлер бар, арык менен эле сугарса. Андай кылса деле болот. Мисалы, бизде Болот байке Токтогулдагы былтыр тиккенде 1 гектарга. Ал тамчылатуу системасын кылбай эле арык менен эле болгону жана пленканы мульча кылып жаап тамырларын сугарды, эң сонун өсүп берди. Сантиметрден коюлгандагы сол боюнча сугарылат. 40-45 мүнөт болот. Анан ар бир 45 мүнөттү карап турат экенсиңер. Магистральный шланг менен анан кийин ар бир жөөккө мында тамчылатуу системасын койгонбуз, азыр алып салганбыз. Монтип туруп сосокторду коюп туруп, ар биринин түйүнө же жанына суу беребиз. Берчилик да. Буну кечинде сугарыш керек, күн батканда. Же таң камал, бирок кечинде сугарганы жакшы. Экөөнүн ортосу 30 сантиметрден тиги бактын түбүнө келет да сонда. Ооба. Ооба. Андан кийинки солго. Сол боюнча сугарылат.
бул тойгон экен деп туруп кийинки өткөрөбүз. Мына могу жердеги баклажканы жакшынакай тегерегин мындайча айтканда ийне менен тешип туруп эле андан кийин давление менен суу бердик. Анан эле могу жерде биринчиден жанакы жаандын түрүн көргөзөт экен да. Жер дагы кадимкидей баардыгын текши алат экен. Анан могуну эле тияк бияка эле жылдырып коем. Ошо менен могу жердеги былтыркы отургузулган карликовый бактар кадимкидей өсүп чыгат экен. Могу газонный чөптү болсо быйыл эле март айында отургузганбыз. Март эмес, даже июнь айларында көйкөлүп чыгып берди. Эми бул баягы кооздук үчүн да. Кооздук үчүн. Мал жебейт бул чөп. Мал жебейт, ооба. Бирок могу бактарга кадимкидей микроклимат түзүп берет экен. Түшүнүңүзбү? Кандай өстүрүү ыкмаларын көрсөтүп кетейин. Биринчиси ыкмасы уругунан, экинчиси могу тамыр калемчелеринен, черноктон. Үчүнчүсү мынау 1 жылдык тамыр системасы. Бул эң эле жеңил оңой методу ыкмасы, бирок бираз кымбатыраак. Андан арзаныраак бунусу дагы гарантиясы көбүрөөк өсүп чыгыш. Могу эң эле майда болгон бул уругу. Уругун эгип өстүрүүнүн дагы бир 3 ыкмасы бар. Биринчиси мондай эле идишке, бул жарык өтө турган идиш болуш керек. Монтип туруп салфетканы жайып, суулап, нымдап. Анан урукту сээп коет, суюк кылып. Сээп. Мындай кылып. Анан өтө эле биринин үстүнө бири түшүп калса, мындай зубочистка менен эле алып туруп, монтип туруп суюлтуп коюш керек. Себеби биринин үстүнө бири болбойт. Анан үстүнө дагы бир аз сээп, тиги нымдап, сууну. Анан капкагын жаап, жылуу жерге, подоконникке, же болбосо теплый полдун үстүнө коюп коюш керек, бирок освещение болуш керек. 2 жумадан кийин, мындай жабылып өскөндөн кийин 2 жумадан кийин 3 жумада өнүп чыгат. Бирок күн жерге коюш керекпи? Күндүз жерде, жылуу жерде жакшы болот. Жарык жерде. Анан караңгы болбойт. Температурасы 22 градустан 28 градуска чейин болуш керек. Орто эсеп менен 25 градус болуш керек. Ошондо бул жакшыраак чыгат. 28 градус болсо андан да жакшы чыгат. Анан өнүп мындай 1 сантиметр, 2 сантиметр болгондо бөлүп алып идишке отургузат. Суу карып туруш керекпи? Болгонун нымдуулугун текшерип туруш керек. Бирок капкагын жакшылап жаап койсо герметичный, өзү жанагындай пар менен өзүнүн ичиндеги нымдуулук жетишет. Өзү биринчи нымдаганда жетет. Ооба, жетет негизи. Жана теплый полго койсоңуз деле ал жанагынтип туруп бууланып, жанагы парилкадай болуп туруп өзүнчө бууланып, кайра тамып үстүнө эмне кыла берет. Ошол суу жетишет. Кургатып бербеш керек. Мен бул ыкма менен колдонгон жокмун массовый экенде. Эмне үчүн? Себеби бул өскөндө тамырлары могу кагазга сиңип, анан мындай чыкканда айрылып калат экен. Стресс тамырына. Ошон үчүн мен буну мындай ыкманы иштеткен жокмун. Экинчи ыкмасы жөн эле стаканга эле, идишке эле же банкага суу куюп эле урукту сээп коет. Жарык жерге коюп коет. Жок, суунун ичинде эле урукту. Анан ошол өнүп чыгат. Где-то мындай 1-2 сантиметр болгондо жана пинцет менен алып туруп, ар бирин кылдаттык менен отургузат. Ал методду дагы мен өзүмө кабыл алган жокмун. Кыйын экен. Жанагындай пинцет менен ар бирин. Эң эле оңой методу мен башкача кылдым. Жакшы топурак болуш керек. Мен жанагы гүлдүн топурагын сатып алам көбүнчө. Гүл саткан магазиндерде, цветочный грунт. Ал жерде азыгы бардыгы даяр, торфуна чейин. Бул ошол топурактан алынган. Мондай салынып, мындай идишке жарым салыш керек. Жарым 3-4 сантиметр кылып. Мондай идиштерге кылса да болот. Капкага жабыла турган. Бул да сонун, бирок кымбатыраак. Арзаныраак десеңер, мондай эле контейнерлерди алыш керек. Нымдайбыз муну суулап. Суу, кадимки эле суу менен суулап. Вилка менен. Анан урукту мондай алып туруп, деп сээп чыгабыз. Бирдей болуп мындай. Өтө суюк, өтө коюу болбош керек. Эң жакшы болгондо меники 70%ке чейин, 70%га чейин өнүп чыкты уруктун. Эң начар дегенде 15-20% болуп калды. Капкагын жабабыз.
капкагын жаап туруп, жана мен айткандай жылуу жерге свет. Если күндүн свети жетпесе, искусственное освещение кылышыбыз керек. Мен мисалы стеллаждарга эле жана разборный магазиндерде койгон стеллаждар болот. Ошолорго эле теплый полду төшөп, үстүнө эле могуларды коюп, бунун үстүнө жанагы люминесцентный лампа, жана узун лампаларды коюп освещение кылгам. Ошо теплый полго койгондо 22-25 градусту кармап туруш керек. Өзү могу жылыганда тез өсүп чыгат. Өнүп чыккан бул мурунку урук. Эки мындай жалбырак, 3 жалбырак болгондо, кээ бирлер даяр идиштерди алат. Мен ушу стакандардын түбүн тешип эле, анан мону нымдап, бир аз рассаданы кылдаттык менен алыш керек. Мисалы вилка менен тамырын сындырып албай, мындай Кашык менен алса деле болот. кашык менен алса да ыңгайсыз кашык менен. Вилка менен жакшы. Кашык тамырларын кесип салышы мүмкүн. Ондай эле топурагы менен алып эле. Мону Ачып. уюк жасап буга салып тамырын мындай кылып. Анан мондай кылып коюп коебуз. Болду. Бул дагы жылуу жерге и освещениясы менен коюп коебуз. Ушул кийин келечекте мондай болуп өсүп чыгат. 10-15 сантиметр болгондо жанантып туруп талаага жерге отургузсак болот. Экинчи ыкмасы череногу ошондой эле чоңураак идиш алабыз. Мисалы 500 граммдык стаканды алып эле идишти. Алдын эле түйүн тешип алабыз. Мондай кылып туруп, ушу 4-5 сантиметр жетет, ушу 5-6 сантиметр. Оны туруп сайып коебуз. Үстүн оозун башын чыгарып коет. Ооба, башын чыгарып коюш керек. Нымдап коебуз. Буну дагы күндү жылуу жерге подсветка менен коюп коебуз. Бул да 2 жумада, 3 жумада өнүп чыга баштайт. Бул дагы бир карыш болгондо уже талаага жерге отургузганга жарап калат. Бул череноктун дагы бир ыкмасы бар. Бул жазында эле жерди айдап эле жөөк кылып, пленка мульчаны жаап туруп, тешип туруп, мону сайып койсо болот, могуларды. Булар өтө эле узун. Жерге эле, ооба. Мондай кылып. Бирок башын жогору жакка кылыш керек да. Кээ бирлер мындай сайып коет, анан жайраак чыгат. Тагынан чыкканга чейин. Кээ бирлер жаткызып коет. Жаткызып туруп, жанагы үстүн топурак менен көмүп койсо деле болот. Анан ошолор көчөт болуп чыгат. Анан жанагы мен көрсөткөндөй аны которуп алса болот кийин башка жакка. Мынагы урукка караганда, уруктан өскөнгө караганда бул кыйла тез чыгат. Майга чейин бул 1 метр өсөт да. Жок, 1 метр өспөйт. Ашып кетсе 20-30 сантиметр өсөт. Бишкекте өскөн жыгач мындайынан отургузганбыз, череноктон. Ошол 1 жылда ушундай жоондук берди. Бир пакет 1000ден ашык болот. 1000ден ашык урук болот. Мен азыр мына 9501дин уругу менде жок. Азыркы боюнча мына Z супер гибридтин ошо уругун заказ кылып атам Европадан. Айтып кетсем, бунун уругу башка сортторго караганда кымбатыраак, кыйла кымбат. Себеби бул даражасы да жогору болуп атпайбы, өсүшү да жагынан. Бир пакетиги ошо 1000-1,5 миңдей болот. Менин үйрөтүп, жана консультация 1 жылга чейин консультация берип жардам берип турам. Ошо 4000 сом. Бир пакет 4000 сом болот. Эми ал жанагы алышына, көлөмүнө, чоң көлөмдө, көп көлөмдө алса 3000ге түшөт баасы. Жакшы. Эми калемче канча? Калемчеси моундай калемчелери 9501дики оптом көп алып келгенде $1 болуп калат. $1, $1,5 чейин. 70 сом. Ооба, 70 сом, 100 сом. Тиги Z серияныкы ошондой эле 1,5 евро болуп калат. Ошондо евронун курсу менен да бир аз кымбатыраак. Бул тамыр болсо 250-300 сом. Ооба. Тиги меники Z-тики где-то 100-120 сом болуп калат ушундай. Мынагу тамыры 1 жылдык көчөт. Оптовый баасы 280 сом болуп атат. Жанагынтип аябай көп санды алса, мисалы 9501 Шантон сортторунку 250 болуп атат. Көп санда, мисалы 30 000, 40 000 көчөт алгандарга. Вот. Тиги Z супер гибридтики евро менен эле, ошол эле курста 4 евро болуп келет. 3,5-4 евро. Ошолда 280-320 сомго чейин.
2014 Шантонг менен Таминтоса деген сорттон баштаганбыз. Мен баштагам. Ошондо Таминтоса деген сорт войлочный деп коет орусча. Ал жакшы өсөт, суукка чыдамдуу, бирок жапайы сорт болгондуктан гибридтерге караганда жайыраак өсөт. Анан мындай жыгач жана плантация тиккендер андай индустрияга азыраак колдонот Таминтоса деген сортту. Көбүнчө декоративный жака, гүлү кооз болот. Шантонг ал көбүнчө жанагы эң алгачкы сорт Кытайда башында жанагы гибрид кылып Шантонг деген сортту Кытайдын окумуштуулары эмне кылган, өздөштүргөн. Бул 9501 деген гибрид. Азыр дүйнө жүзүндө аябай популярный сорт болуп атат. Буну америкалык окумуштуулар Канада үчүн өстүргөн, канадский сорт деп коет. Канаданын сууктарына туруштук бере турган. Бул паспорт боюнча -25, а так -27-28 да чыдайт экен. Монтип чоңоюп туруп кабыгы каткандан кийин, кабыгы жонойгондон кийин даже -30ка дале чыдайт. Бул могу 5,5 жылдыгы. 5,5 жылдыгы бул ошол 9501дики. Могу жаңы сорт Z деп жазып койгом. Z сериясы. Мисалы Шантонг, анан 9501дер эки жакшы сортту кайчылаштырылган. Таминтоса менен Фортуна деген сорт. Таминтоса суукка чыдамдуусун берет, Фортуна тез өсүү жагын берет. Бул ошол 9501 менен Шантонг эки окшош. Могу Z сериясы. Бул азырынча ургун алып келдим. Кудай буйрса, эми азыр заказдар болсо, мондай 1 жылдыктарындагы, анан калемчелерин алып келебиз. Бул болсо жаңы Европанын окумуштуулары таап чыккан сорт экен. Бул жерде 3 сорт кайчылаштырылган. Таминтоса, Фортуна, анан Каваками деген. Бул суукка -33кө чыдайт экен. Буну даже арктический сорт деп коюшат. Жалпак тил менен арктик сорт деп коет. И бул -33кө по паспорту чыдайт. Бунун диаметри мисалы бул 5,5 жылдын диаметри ушундай болсо, 5,5-дыкы. Тиги сорт 3 ашып кетсе 4 жылда ушундай диаметр берет. Бунун өңү саргыч болсо, аныкы каймактай ак болот. Жыгачы өтүмдүүрөөк болот экен. Ошол Кыргызстанга негизи эле мына Орто Азияга бул жаңылык болуп атат. Ошол сортту биринчи алып келип, ошо таркатайын деген мага. Себеби ошол жакшы өсүп кетсе, мына нарын түндүк жергелерине өсүп кетсе, эксперимент кылып көрөбүз. Бул дагы мындай Павлониянын Кыргызстанга кут дарактын өсүшүнө, жайылышына жакшы өбөлгө берет. Мына урматтуу мекендештер, бул кут дарак чынында эле кут, чынында эле береке, чынында эле байлык экен. Ачыгын айтканда, эгерде эбин тапса, куюлган эле акча экен. Эгер ушунун куюлган эле акча экенин көрүп сезип туруп, ушуну катып калайын, өзүмө жеке байлык кылайын деген бир киши көргөн жок. Баарына жайылсын деп атат. Майда чүйдөсүнөн баштап үйрөтүп атат. Бир урук 4 сом экен. Такыр акчаң жок болсо, ошол 4 сомдугун сатып алып, ошондон көбөйтүп ал деп атат. Андан көбүрөөк тыйының болсо, андан жогоркусун жаса деп атат. Эмгек кыл, сенин оозуңа эч ким салып бербейт. Ушуну менен жергебизди гүлдөтөлү деп атат. Ушул жерде деген менимче сыр калган жок. Баарын айтып отурат. Ал тургай жаңы сортторун алып келип, эки эсе болбосо дагы 50-60% тез өсө турган дагы бир сортун мына Эрмек мырза көрсөтүп отурат. Муну баамы бардын баары кармап калды, көрүп калды деген ойдобуз. Кыскасы, кыргыздын ушул ниети менен ушул жакшылыгы бүт баарыбызга жайылып, мекенибизди эртең гүлдөтүп чыгат деген үмүт менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Эмки жолу ободон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.